Бул септиктин тереңдиги канча метр? 4 метр. Тереңдиги 4 метр. Бул кольца коюлган экен да? Кольца коюлган. Силер чукулайсыңар, булар кольцаны алып келет, установка казан кылып берип койсуңар. Хорошо. Биз анда септиктин дагы ичин көрсөтөлү. Бул жерде нол жоон турба менен келет да? Жүздүк турба ушул. Жүздүк турба менен келет экен. Ичкериде ошол раковинадан же болбосо ушул душтан чыккан суулар ушул жака келет дагы. Мына ушул жерден септик аркылуу ылдыйга түшүп кетет. Эң ылдыйында эмне бар? Таш бар. Таш. Бир 5 араба таш төгүлөт. Чоң таштардан, Таш аркылуу сиңип түшүп кетет эми. Таш аркылуу сиңип түшүп кетет. Азыр жерде канча кольца бар? 4 кольца бар. 4 метрде. Ар бири 1 метрден ба? 1 метрден. 1 метрликтен 4 кольца бар экен, 4 кольца бар, андан кийин крышкасы бар экен. Башкача кылса болобу крышкасын? Башкача кылса да болот. Темирден. Себеби мына шекелери көчүп кетет экен да. Кольцалар канча турат өзү-бирөөсү? Кольцалар 1100дөн турат бирөөсү. Бирөөсү 1100 сомдон, Алып келип бериши дагы бар да, алып келип бериши. Эми казайын өзү неме кылат да, жол кырасын. Крышкасы канча? Крышкасы эми ошол эле баада. 4400, 5500 кетет экен да, значит да. Чекелерине ушул кольцолоруна 5500, чукулап берүү, орнотуу акыңарчы? Дагы сантехникасы Ол келишимде ол дагы. Ал дагы келишим баада. Ал жагында келишет экенбиз анда. Мына ушундай, бул жерде кольцолор бар экен, 4 кольцо коюлган, 4 метрлик септик. Мына ошо сиздер көргөн жоон жүздүк турба менен бул жака суу түшөт. Анан крышкасы бар. Муну жаап коесуздар этияттык үчүн. Бул жерде дымоходдун эмеси бар экен да. Ал жерден өзү турба коюп көтөрүш керек беле? Onu коюп койсом болот ону. Жыт чыкпаш үчүн, жытпаш үчүн. Жүздүк турбадан алып келип коюп койсо боло берет. Түшүнүктүү. Эмесе биз септиктин чыгымдарын эсептөөнү баштайбыз. Бул биринчи вариант ушул кольцолор менен жасалган септик. Жерди чукулоо акысы ар бир метри 1100 сомдон болот экен. Ошондо 4 метри 4400 сомго чукулап беришет усталар. Бетоновый кольцо 4 дана кетет, 1100 сомдон бул 4400 сом. Крышка бетоновый 1 дана 1100 сом. Кольцолорду орнотуп берүү үчүн уста ушул түшүп, бардыгын өзүн тегиздеп, ызымдарын кайрып установка кылып бериши ар бир данасын 300 сомдон кылат экен. Ошондо 1200 сом 4 дана кольцону орнотууга. Жалпы чыгым 11100 сом болду. Бирок бул жерде биз ушул бетоновый кольцолорду алып келген транспорттун чыгымдарын так биле алган жокпуз, ошондуктан жазган жокпуз. Экинчи вариант, эгерде бетон менен куюла турган болсо, ушул эле септик 4 метрлик бетон менен куюлуп жасала турган болсо, үстүндө монолиттер менен кошо уста акысы ушул куюп бериши, чукулашы бардыгы ичинде 15000 сом болот экен. Буга кетчү курулуш каражаттары: цемент 900 кг 7 сомдон 6300 сом, экипортер ацеф 1,5 сомдон 3000 сом. Жалпы чыгым 24300 сом. Бул мына ушундай колдо куюла турган болсо эгер 24300 сом кетет экен. Биз буга чейинки комментарийлерде септиктин чыгымдарын сурагандар үчүн атайын жасадык. Андыктан биздин видеого класс басып, ой пикирлерди комментарийге калтырып, дал ушул видеону башкаларга бөлүшкөндү дагы унутпаңыз.